8-ci берене боюнча өтө опурталдуу маселе кирип калыптыр. Жогорку кеңешке шайлоочуларга жана бүтүндөй мамлекетке шек келтире турган аракеттерге, билдирүүлөргө жана жоруктарга жол бербөөгө тийиш дейт. Аны ар ким ар кандай түшүнөт да. Мисалы бирөө сүйлөсө ал жакшы, экинчиси сүйлөсө туура эмес сүйлөгөн болуп калат. Мисалы жогорку кеңеш өз эркин билдире албай атат, аткаруу бийлигине моюн сунуп калды десе шек келген болобу, болбойбу? Аны сиз айтсаңыз туура болот эле, шек келип калат го? Кандай редакцияда сиз сунуш берип атасыз? Мен жакшы түшүнбөй калдым. Шек келтире турган аракеттерге, билдирүүлөргө жана жоруктарга жол бербөөгө тийиш деп жазылып турат. Мыйзамда так жазылышы керек, эч кимге мындай талкабайт эткенге мүмкүнчүлүк болбош керек. Эгер мен айттым, жогорку кеңеш бүгүн күчсүз болуп атат, алсыз болуп атат десем, шек келеби, келбейби? Эми кандайдыр турда шек келет? Мына, ассаламу алейкум, келдик. Мадумаров жогорку кеңешке шек келтирди деп добушка коесуңар дагы шыпырып саласыңар, туурабы? Жок, эми ал ар бир депутаттын айткан сөзүнө комментарий берилбейт негизде. Кандай берилбейт? Мыйзамга жазып атпайсыңар, шек келтирсе деп. Бул мыйзам буга чейин жазылып келген. Буга чейинкинин көп нерсени көргөнбүз. Ушул кезге чейинки болгон нерсени токтотолу деп келип атабыз да. Сиз айтсаңыз, кайсыны, кандай сунуш берип атасыз? 8-ci беренени. Жок, түшүндүм. Сиздин сунушуңуз кандай? Бул нерсе болбош керек таптакыр. Силер айтып атасыңар, депутат өзүнүн пикирин билдирүүдө эркин деп. Ошол эле учурда айтасыңар, шек келтирүүгө жол бербөөгө тийиш. Шайлоочуларга жана бүтүндөй мамлекетке деп биз шайлоочуларды, мамлекетти жана өзүнүн ар намысын дагы белгилеп кетип атпайбызбы? Жарайт, эгерде биз мамлекетке дейсиңер, мамлекет тышкы саясатты чабал жүргүзүп атат десем, шек келдиби? Өтө чоң шылтоолорду киргизип койгонсуздар бул жерге, талкабанияга. Кенен бир талаа кылып койгонсуңар да, бирөө сүйлөсө болот, экинчиси сүйлөгөнгө тыюу салынган позициялар бол. Мындай нерсе болбош керек, таптакыр болбош керек. Эми Алахан Кесанович, бул жана этикага каралат турган эле берене да. Негизи этика башкача каралат. Сиз айткан нерсе боюнча сизди эч качан кандай бир жоо болбосун, эч ким бул жерден депутаттыктан ала албайт, андай нерсе жок. Болгону сизди этикага чакырышы мүмкүн. Мени күндө эле чакырып атасыңар, эми бирок маселе жок. Кийинки маселе, ушуну алып салыш керек. Мен талап кылам. Анда берсеңиз, сиз өзүңүз сунушуңузду биз сөздү да карап чыгабыз. Мен ушул жерде сүйлөп аткан сөзүм берилди деп сунуш кылыныш керек. Жогорку кеңештин жумуш тартиби ушундай болот. Алахан Кесанович, анан жазуу түрүндө дагы келиш керек деген дагы нормалар бар да. Анда биз ошону өзүңөр киргизгенсиңер да, жана 6-чакырылышта ушундай кирип кетиптир. Жогорку кеңештин сүйлөгөн сөзү стенограммадан алынат. Тийиштүү бөлүмдөр изилдейт, ошону сунуш киргизет. Ушундай болуп иштелип келген. Тартиптүү өлкө болуп турган кезибизде. Регламент келсин, регламент келгенде анда ошол сунушту киргизип, эске алдырып коелу. Жанагы сиз айткан, айтылгандан кийин гана бардыгы эске алынсын депчи. 9-чу беренеңерде. Беренебизде. Эми демилгечиге айтып атам да. Фракция жана депутаттык топ ичиндеги тартипти сактоо деп киргизип атасыздар. А регламентке киргизип коюпсуздар, Мадумаров ушуну киргизсе кабыл алынбасын деп. Кандай бул? Комитет ушундай тыянак чыгарып атат, урматтуу коллегалар. Майда чүйдө ишке аралашпаш керек деген баа берип атасыңар менин сунушума. Алахан Кесанович, ал комитеттин чечими аягына чыга элек, мына келерки вторник күнү каралат. Ошондо сиз да ал комитетте болосуз да, Кудай бурса чогуу карап чыгабыз аны. Андайды мен көрбөпмүн азыркы учурда. Оюн бүтүрүп алсын, микрофон бериңиздер. Оюн бүтүрсүн дегенде мындай, биз мыйзамды өтө бир ит кууп келаткандай шашып кетип бартабыз да. Бул биздин тагдыр. Бул жогорку кеңештин маселеси, жогорку кеңеш кандай багытта иштеш керек, кантип биз сапаттуу мыйзамдарды кабыл алабыз. Ит куугандай келип добушка коюп коесуңар, анан урду кетип калат. Ошондуктан регламентте биз карашыбыз керек. Мен берген сунуштардын баарын четке кагыпсыңар. 8-ci подпункт 10-чу беренеде жазып атасыздар. Жогорку кеңеш каралып жаткан маселелер боюнча сүйлөнгөн сөздөрдүн, билдирүүлөрдүн, сунуштардын, сын пикирлердин, тексттерин жыйналыштын протоколуна киргизүү үчүн берүүгө дейт сөзсүз депутат жазып бериш керек экен. Анда биз могул жерден көтөрүлбөй эле жазып эле колубуздан калем түшпөй эле отурушубуз керек экен да. Сүйлөйбүзбү же жазабызбы? Кандай кылабыз?
Малахан Кесонович, атайын эми секретариат деле бизде бар. Сиздин айткан сунуштарыңыз жөн эле сөз бойдон калып калбасын деп, анын толук маңызын, эмнени айттыңыз эле, эмнени эске алдыңыз эле, же кайсы беренеде точно туруш керек. Мисалы, сиз шек келтирди деп айтып койдуңуз, мен анан кантип өзгөртөм. Сизден сөз түрдө мен альтернативный сиздин оюңузду билиш үчүн сизден жазуу түрүндө алып калсам жакшы болот эле. Же азыр айткандай ооз эки айтыңыздагы, анда бул жерден биз пункттарды алмаштырып коелу анда. Анда баардыгыбыз ошондой чечимге келели. Могул жерде эң сабаттуу деген, тажрыйбалуу деген Сатын Дүйшөнүнө деген эжекебиз иштейт. Ушу киши биринчи чакырылыштан бери иштейт. Биздин тарыхыбызда ушундай болуп келген. Депутаттын сүйлөгөн сөзүн стенограммадан тийиштүү бөлүмдөр алып чыгарып, депутаттын сунушу катарында каралып келген. Буга кандай дейсиз? Ушул норма кириш керек да, ушул норма калыш керек. Алахан Кесонович, бериңиз, мен сиз менен чогуу карап чыгайлы. 12-нчи берененин 3-чү пунктун караңыздар. Министрлер кабинетinin чакырылган мүчөсү дейт. Эгерде жыйналышка келе албай калса, ал жазуу жүзүндө бериш керек дейт. Чакырылга бул норманы киргиздиңер дегенче министрдин бирөөсүн кармай албайсың бу жерде. Эми ал министрлерди чакырганда бүгүнкү учурда ооз эки эле жооп берип коюп атпайбы? Же келе албайм, же келем деп. Эгерде келе албай турган болсо, сөз түрдө бизге берсин. Командировкада жүрсө, командировкадан да берип койсун. Же болбосо ооруп аткан болсо, ооруп атат деп бизге толук кат түрүндө берсин. Эгерде андай практиканы алып койсок, булар ооз эки эле ооруп калдым, же болбосо келбей койдум деп эле ар кандай нерселерди шултолоп айта берет. Ошон үчүн биз муну күчөтүү түрүндө гана Биз муну күчөтүү түрүндө айтышыбыз керек. Келүүгө милдеттүү. Бул конституциялык мыйзам. Бүттү. Биз ошо келүүгө милдеттүү болуш керек. Бул конституциялык мыйзам болуп атпайбы? Анан Алахан Кесонович, биз азыр буну шаштырып атат деп атпайсызбы? Биз бул бизге керек, бул биздин мыйзам. Ошондуктан биз буну тез арада кабыл алсак өзүбүзгө эле жакшы. Анан бунун бир аз шашкан себеби регламентте чоюлуп кетти. Өзүңүз өткөндө айттыңыз, регламент до сих пор кабыл ала элексиңер, албайсыңар депчи. А бул регламент менен уйкаш кетиш керек. Ошондуктан биз буну артынан шаштырып алып келе атабыз. Экинчи окууда баардык айтылган сунуштарды, мына ошон үчүн биз бүгүн сиздерден сунуштарды күтөбүз. Жана комитетте дагы сиздерди күтөбүз. Келип ошол жерде чогуу иштеп, чогуу карап койсок. Бул биз өзүбүз иштей турган мыйзамдар, өзүбүзгө керек болгон мыйзамдар. Рахмат.